Тагдырдын түрдүү сыноолоруна кабылган жарандардын жашоосун чагылдырган эфирде турмуш сабактары ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Катуу тумоолоду барсак эле гепатит Б деп жаткырды. Ошондон бери 4,5 жыл өттү. 4,5 жылдан бери ушунун оорусу менен алышып келатабыз. Жатпаган больницабыз, көрүнбөгөн жерибиз калган жок. Муну 3 айдын ичинде балам кровотетип кетти. Кровотечение болуп, больницага алып барып, 8 жеринен тамырларын буутурдук. Эң эле немеси балага пересадка деп койду эми. Жыйынтыгы ушу деп больницадан чыгарып коюшту бизди. Сүт менен ар кандай жолдор менен дарыланып жүрдүм. Бирок билинбей оору жемип келип атты баары бир. Бир 3 ай болуп калды. Ушул оору менен катуу алышканыма уже кровать лечение болуп кетти акыркысында. Инфекционныйга жаттым, республиканскийге жаттым, спецбольницага жаттым, Мамакеевке жаттым. Азыр ичим чоңоюп, туалетке да чыга албай калдык да. Жалаң эле пересадка дейт. Ал пересадка Индияда гана болот экен. Ага $50,000. Биз ага каражатыбыз жок. Ушу балама кайтыгер карабаган адамдардан жардам сурайм. Айыгып кеттин эмеси бар дейт. Ошо боорукер адамдардан жардам сурайм. Индия мамлекетинин ушул Нью-Дели шаарында ушул азыр биз турган жер Фортес клиникасы. Бул жерде тынчтык азыр канчалаган кыргыздын колдоосу менен, канчалаган кайрымдуу кыргыз бекемдештин ушундай бир жылуу мамилеси менен жана кошкон салуу менен биз ушул жерде ийгиликтүү операция болуп, буюрса кубанып чечилип туруп атат. Абдан ыраазычылык, миң бет ыраазымын. Врачтар менен сүйлөшүп атат. Тамагымды алып келет, эртең менен кечинде акыбалымды сурап атат. Урмат байке, сизге рахмат. Сейит байке, сизге чоң рахмат. Кайрымдуу фонд жетекчиси Азамат Байматов байке, чоң рахмат. Кудайым мени кандай колдосо, кыргыз элинин баарын колдосун. Кайрымдуу болуп, ушу Азамат байкедей мен дагы ушу ооруларга кайрылсам деген тилегим абдан күчтүү. Буюрса Мен дагы ушинтип оорукчан, жаны кыйналып аткан адамга жардам бергим келет. Бул жашоо жалган экен. Бүгүн бар, эртең жоксуң. Кудайым урса, сакайып аман эсен чыгайын. чогуу көп иш жасайбыз. Талас элиме, Ош элиме, Чүй элиме абдан ыраазымын. Бөлүнгөлө кыргыз, боорлош кыргыз деп бекер айтканыбыздын жашымын эми угуп башым эми келип атат. Бул ооруга кабылган жаран гана бул оорунун кандай экенин, кантип баштан кечирип жаткандыгын ошол гана адам сезе алат. Жакын турган, жанында турган адам дагы сезе албаса керек. Бирок кыргыз элибизден айланса болот. Ал жердеги ошол адамды алып барып, ошол нерсени уюштурган, албетте сиздер өзүңүздөр көрүп өттүңүздөр, Кайрымдуу бол, Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов өзү демилге көтөрүп, ошол коомдук фондду ачкандан бери көптөгөн ийгиликтерди жаратып, көптөгөн жалгыз боо энелерге үйлөрдү салып берип, ушундай жарандарды Индияга чейин өзү жетелеп алып барып врачтар менен сүйлөшүп, ушул жакшылыктуу иштерди жасап келе жатат. Анда алдыңыздарга Азамат Байматовду чакырып алалы жана атайын Индиядан өкүлчүлүк келген Мухаммед Ахтону чогуу чакыра алсак. Келиңиздер. Ушул тынчтыкты алып барып келгенге чейин ушул Алай районунан Мээргүл барды,
Баткенден Миландар барып, ошоларды дагы сиз өзүңүз көзөмөлдөп алып барып келдиңиздер. Негизи эле ошол Индияда биздин өкүлчүлүктү кандай кабыл алат, кандай маселелер жаралат, деги эле ошол кайрымдуу элибиз канча күндө ушул акчаны жыйнап берип жатышат, ушулар тууралуу айтып өтсөңүз. Биринчиден assalomu alaykum кыргыз элим. Бүгүнкү күндө биз ушул кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд негизделгене 2 жыл болду. 2 жыл аралыгында ушундай кайрымдуулукка чакырык кылып, баягы жар адамды бир гана жараткандан сурайбыз. Бирок биз жөн гана бир жакшылык ишке себепкер болуп калайлы. Ар ким өзүбүз үчүн бир садака кылып деген чакырыктар жасап келебиз. Бирок ушул чакырыктарыбызга кайдыгер карабаган мекендештердин ушундай бир дем күчү менен бүгүн канчалаган бир туугандарыбыз, жетимдер, жесирлер, энелерибиз, бир туугандарыбыз үйлүү жайлуу болуп, жана ден соолуктан жабыркаган бир туугандар ден соолугунан жакшырышына бир жакшы бир кубанч менен коштолуп келет. Анан ошонун катарында мына бүгүнкү күндө акыркы учурларда бизде ушул боор оорусу боюнча, бөйрөк оорусу боюнча кайрылуулар өтө көп болууда да. Анан ошон үчүн ушул мээргүлдөрдү дагы алып барып келүүдө бул жактан биз да укканда $40,000 айланасындагы каражат керектелет деген. Анан ошол Миландын дагы операциясы ошо $35,000 эмесме болду операция. Биз аларды биринчи жөнөткөнбүз, бияктан колдоолорду алып элден. Анан кийинки 3-чү барышыбызда ошо тынчтыкты алып, анан өзүбүз барып сүйлөшүүнү туура көрдүк. Анткени баягы сүйлөшүүлөр жасап, балким кандайдыр бир деңгээлде бир ылдыйраак кылып, элге жеңилирээк жолдорун изденүүнүн аракетин жасап, баягы карапайым эл ушунчалык карайлап турат, бүгүн канчалаган энелердин көз жашы төгүлүп атат деп сүйлөшүүлөр жасап, мынакей ушул клиниканын менеджери Мухаммад Ахтар жана Вивек Вич менен ошол биздин Кыргызстандагы элчилик менен да жолугушуп, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында $20,000 сүйлөшүлдү да. Анан ошентип мына бүгүнкү күндө азыр колубуздан келген бар мүмкүнчүлүк аракеттер жумуш алып атат. Рахмат. Бул жерде атайын Индиядан келген өкүлчүлүк Мухаммед Ахто отурат. Сиз айтсаңыз, ушул Индияда деги эле ушул гепатит Б, С деген оорулар көбүрөөк катталат деген бизге маалыматтар келип түшүүдө. Негизи эле бул оорунун очогу Индияда экен депчи. Ушуга маалыматыңызды бөлүшүп өтсөңүз. Нет, гепатит Б наш нету. Вот Индия нету. Гепатит С есть, но мы, врачи наши 100% лечат гепатит С. Гепатит Б, да, и эхнекокос, это Кыргызстан, Узбекистан. Цирроз печени есть. Цирроз печени. Ну, потом сначала вот гепатит С и гепатит Б, да, бывает потом потихоньку, потом цирроз. Если во время лечения не принимают, потом быстро цирроз начинает. Азамат мырза, сиз айтып өтсөңүз, ошол Индияга барып атайын дарыгерлер менен дагы бул оору тууралуу сүйлөштүңүз да. Себеби эмне экен дегенде, деги эле алардын врачтары кандай көрсөтмө беришет? Эми буну ошол биз да сурап, аябай коомчулукта бул өтө чоң бир оорчундуу маселе болуп аткандыктан биз сөзсүз сурадык, муну кантип алдын алса болот, канткенде будан биз сактана алабыз, кандайдыр бир жолдору барбы деген. Анан өтүнүч катарда кайрылдык. Бизге келип ошол жактагы врачтар бизге келип ошодон кеңеш берип, телеканалдар аркылуу коомчулук баягы билсе, анан ошодон алдын алуунун бир жолдорун изденсек деген үмүттө биз кайрылып анан сурадык. Ал жактан бизге жооп болду. Кудай буйрса, эгерде биякта ошо саламаттык сактоо министрлигинен бизге разрешение болсо алар келгенине, биз сөзсүз барып ошол бир колубуздан келген кызматты бекер ошол кеңештерди берип, жана ошо дары-дармек жактарынан биз колдоо көрсөтөбүз деп алар жакшы бир сунушун айтты. Рахмат. Ушул оорулардын алдын алса болобу? Деги эле ушул азыр айыл аймактарды кыдырып сиздер иштесеңиздер болобу? Ушул ооруларды алдын алуу, ошол айыл аймактарда жашаган элдерге жеткирүү, мындай кылсаңыздар алдын алабыз бул оору боюнча депчи. Себеби ушул айыл аймактардан ушул оорулар көп чыгууда. Бул жөнүндө саламаттык сактоо министрлиги иш алып барат, өзүнүн иш чаралары бар. Бул жерде баягы медицина кызматкерлери кошумча элдин өзүнүн медициналык ден соолукту коргош маданияты да болуш керек. Ар бир адам өзүнүн ден соолугу өзү. Бирок ошол айылдарды аралап иштеп жатышабы азыркы учурда врачтар? Айылдарда да иштейт, участкалар бардыгы бөлүнгөн, өзүнө ар бир оору регистрация кылынат, инфекционный гепатит оорусу ар бир регистрация кылынат, уну куририт этилет. Андан кийин ошонун аягына чыкылат. Бул служба өз жайында эле иштеп атат. Бирок ошол бакытка каршы эми бизде мамлекетибиз чарба мамлекети болгон үчүн ошол айыл жерлерде ушул
өзүбүз элибиз маданияты да бул маани бербегенден ошол кеч кайрылыш эсебине анан кийин ошол жакын кезге чейин буну дарылаш өтө кымбат болот эле. Кудайга шүкүр жакын орто 1 жыл 2 жылдын ичинде ушу бир карапайым элге эми ошону дарылаш суммалары приемный болуп калды. Азыр иш жүрүп жатат. Эми өтүп кеткен случайлар эми конечно өкүнөсүң киши, бирок ошондой операцияга чейин жетип барат экен. Эми ондан башка айласы жок болгондо кайрылышка туура келет. Деги эле биздин ата бабаларыбыз ушул убакытка чейин айыл жеринде жашап, бирок азыркы ушул коркунучтуу жада калса чет өлкөгө барып алмаштырып келүү жолуна мынчалык жеткен эмес да. Сиз эже кайсыл жерден келдиңиз? Мен ушул Ош шаарынан Кулатов микрорайонунан келдим. Сиздерде ушул атайын областтык ооруканалардан, шаардык ооруканалардан врачтар барып иш жүргүзүп жатышабы? Мына азыркы учурда кооптуу болуп жаткан оорулар тууралуу, боор оорунун алдын алса мындай деген бир иш-чараларды жүргүзүп, чогулуштарды өткөргөндөр болуп жатабызбы? Азыр мына ар бир баягы биздин ар жакта мына Сумуктуудагы поликлиникага карайбыз. Эми мындай балдарды кичинекей жаш балдарга келип, медсестралар дайыма келип, прививка алгандарды айтып, апаргыла деп айтып жүрүшөт. Бирок мен ушунча жашадым, бир врач деле мындай келип, консультация берип, неме кылган жери жок да, мен андайды укпадым. Деги эле биздин айыл аймакта жашаган жерлерге ушул медицина өкүлдөрү барып, ушундай иш-чараларды жүргүзсөңүздөр, Азамат мырза айтып өткөндөй бир 30 000 сомго жетпеген акча менен биз өз ден соолугубузга кам көрүп калышыбыз толук мүмкүн экен. Агай, сиз айтып өтсөңүз, ушул оорунун алдын алса кандай болот? Кантип алдын алыш керек? Бул оорунун алдын алуу үчүн биринчи очурда ошо текшерип туруу керек. Эми бул азыр сироз деди. Сироз бул ошо вирусный ооруларга кирет. Гепатит Б, гепатит С деп коет. Бул основной кан аркылуу жугат. Башка тамак аш аркылуу контактын жукпайт. Жыныстык отношение аркылуу жугушу мүмкүн. Муну алдын алыш үчүн ошол адам текшерилип, эгер канынын составында ошол вирус гепатит С табылса, ошону өз убагында лечение кылса, бул гепатит С с переходом сироз деп коет да. Ошол учурда гана бул пересадка болот. Биз билгендерден гепатит С менен ооруган оорулар көп. Алар өз убагында лечение алып жүрөт. Алар сироз болбойт да, алар пересадка кылганга муктаж эмес. Кадимкидей жашап, өздөрүнүн диета кылып коет. Ошо диетасын сактап, ана өз убагында лечение алып жүрсө, муну алдын алууга толук мүмкүн. Азыр авиакоккоз деген ошол курттар боюнча да оорулар аябай көбөйүп баратат. Ушул ооруну дагы алдын алса, сиздерде атайын ошону бир кандан пайда болгондо микроскопторуңуздар барбы, ошону көрсөтө алган? Туура айттыңыз, азыр боор ооруларынын ичинде альвеококкоз жана эхинококкоз деген оору бар. Муну менен ошол иммунохирургтар биз көп заниматься этебиз. Азыр күндө көп кездешет. Бул эхинококк, альвеококк деген бул основной, бул мал жана иттин арасында пайда болгон оору болуп эсептелет. Бул оору адамдан адамга жукпайт. Бул ооруну жуктурганга мүмкүнчүлүгү бар куртту ит пайда кылат. Себеби биз мал жандыктарды сойгондо боор, өпкөсү, былжыр жарасы барларды иттерге берип салабыз да. Ошол мүмкүн эмес. Аны ит жеп алат да, ит бул ооруну таратат. Заң аркылуу бул курттар чыгат. Анан ошо основной адамдарга бул иттен жугат. Муну үчүн биз личный гигиенага аябай көңүл бурушубуз керек. Бул эхинококк жана альвеококк деген оору экөө эки башка оору, экөөнүн личинкасы эки башка. Муну качан, баягы сиз айткандай, качан табат? Бизде основной инструментальный обследование деп коет, УЗИ, томография болуп калды азыр, аябай жакшы. Булар 100% бул ооруну аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Жана лабораториялык серологический исследование, лабораторный деп коет, антителасын текшерет, антитела к эхинококкозу, антитела к альвеококкозу деп. Ушунда бул толук тапканга мүмкүнчүлүк бар. Анан жанагы вопросуңуз боюнча мен кошумчалап кетсем, бул оорулар боюнча бизде мобилдик клиника деген бар да, мобилдик медицина деп коет. Бир жылда бир жолу же эки жолу мына айыл аймактарга барат. Мобилдик клиника барат да, мына Алайга, Чоң Алайга, Каракулжага, Алайкууга. Булар барып ошол жактарда УЗИлерин, терапевт, хирург, гинеколог бардыгы текшерилет. Баягы барбайт, текшербейт, бул врачтар неме деген бул бир аз болсо туура эмес болуп калат.
Бул бара Бирок ошо бул текшерип жерде турат. анык эле айтып атышпайбы, барбайт деп Жок, элечи. бул азыр сиздер сураган райондор бул шаарга жакын болуп атпайбы? Бул элдер өздөрү келип кайрылып Жок, буга чейин бизге ушул маалыматтар келип түштү. Ал эже бүгүн белгилүү себептер менен келе албай калды да, бизге ушул айылдарга ушундай иш-чараларды жүргүзсө мүмкүн биз ушул оорунун алдын алып калат белек деген суроосу менен келмек бүгүнчү. Бул мобилдик клиника деген бар, муну сиздер да уксаңыздар керек. Бул барат. Бир жылда бир жолу, эки жолу алыскы аймактарга барышат. Анан бул сиз азыр суроо берген оору, альвеококкоз, эхинококкоз деген оору, булар бир гана жолу операция жолу менен айыгат. Бул оорунун пайда болгондон кийин альвеококкозду айтып кетсек, эгер альвеококкоз бул курт, мындайча айтканда жалпак тил менен боордо пайда болот, өпкөдө эң көп кездешкен жери. Демек, булардын жугушу ошол мышыктардан, жан жаныбарлардан иттен жугат. Булар альвеококкоз. Демек, иш-чараны биз атайын ветеринарлар менен дагы өткөрсө болгудай. Эң туура айтасыз, бул ооруну алдын алуу үчүн ветеринардык кызматтын ролу өтө чоң. Себеби үйдөгү итти бир жылда 4 жолу дарылап турса, 4 жолу дарылайт, 3 айда бир дарыланган итти 72 саат кой бербестен жаны хлор менен тазалап дегенде, ошол нерселерди кылса бул оорунун толугу менен алдын алууга мүмкүн. Бирок ушул айтылган ооруларды дагы чет элге барып жасатып келатышат да. Демек, биздин дарыгерлердин дарымети жетпейби? Өзүбүздө жасаганга же аппарат жокпу? Бул оорулар, мен областной больницада 2-чи хирургия отделениясында иштеймин мен. Бизде бир жылда биздин отделенияда 80-90 100гө чейин бул эхинококкоз оорусу менен операция жасалат. Альвеококкоз оорусу менен 15-20 оору операция жасалат. Булардын өзүнө баягы стадиялары бар да. Например, эхинокок дегенде латентная форма деп коет. Бул оору жуккан моменттен биринчи белгиси пайда болгон маалда бул. Бул ар кандай болушу мүмкүн. 1 жыл билинбей жүрүшү мүмкүн, андан да көп билинбей жүрүшү мүмкүн. Экинчиси слабо выраженный, үчүнчүсү выраженный, төртүнчүсү уже осложненная форма деп коет. Эхинококто бул толук операция жолу менен бул жерде жасап азыр дарыланып айыгып кетишип жатат. Бирок сиз айткан альвеококкоз оорусунда ушул осложнение деп коет. Бул альвеококкоз с прорастанием ворот печени деп коет. Мында баягы чоң кан тамырларга карап өсүп, ошол кан тамырларга жабышып кеткенде гана бизде операция кылууга мүмкүнчүлүк болбойт. Ошол оорулар пересадкага барып жатышат. Мен ветеринарлар деп бекер айткан жокмун. Кыргыз элим, биз өз ден соолугубузга кайдыгер карабайлы. Ушул көрсөтүүгө биз атайын ветеринар агайды чакырганбыз, бирок келем деп туруп мына кайдыгер карап келбей койду. Эгерде келсе, дал ушул жерде олтурган конокторубуз өз суроолорун берип, сиз дагы өз жоопторуңузду айтып, дал эле ушул боор оорулардын алдын алсак болот. Демек, ушул көрсөтүүлөргө кайдыгер карабай, кимде ким ушул өз оюн айтып катышууну каалаган болсо, албетте сиздер үчүн биздин эшигибиз ачык. Биздин Дарик. Кыргызстан медицинада союз мезгилинде эң алдыңкы окуу жайлардын бири бул Мединститут Бишкектеги мурдагы Фрунзе. Азыр деле биздин дарыгерлер чет өлкөлүктөрдөн мындай илим билими тажрыйбасы жагынан мыкты деп эсептейм. Бирок аларга шарт түзүү бул программалуу иш, өкмөттүк колдоо, жергиликтүү бийликтердин колдоосу менен болсо деп ойлойм да. Ошондо мына баягы бөйрөктү тазалоочу аппаратуралар жетишпей атат. Аларды да көбүнчө аябай муктажбыз. Тиги азыр айтып аткан пересадка боордон баштап башка органдарына чейин неге өзүбүздө жасаса болбойт да? Ошол мына түштүк борбордо жок дегенде өзүбүздө кандай гана адистерибиз бар. Борбор калабызда кандай гана адистерибиз бар. Биз ушундай ооруларды лөлүдөй болуп жалдырай бербей, өзүбүздө операция кылып, өзүбүздө көмөк кылсак деген ой бар да. Ага албетте мына жеке кайрымдуу колдоо боюнча уюмдар эмес, жалпы бирдиктүү аракет кылсак деген ой сунуш бар да. Ушул ооруну бизге ушул аппаратты алып келип, өзүбүздө жасасак деген бир көтөрүлүп туруп кайра жабылып калган маселе болуп калды. Чындыгында ушул маселелер боюнча сиз кандай ойдосуз? Деги эле ошол жактан аппаратты алып келип, өзүбүздө жасасак болобу? Эмне үчүн бир адамдын кылганын экинчи адам кыла албаш керек? Алар да эле бизге окшогон инсан. Бирок биз кылсак болот, бирок кылыш үчүн бизге бекем эрк жана аракет керек.
биздин мындай маселени көтөрүш үчүн мына азыр агаларыбыз айтып аткандай, аталарыбыз айтып аткандай, биз бүгүн жогору жакка деле аталарыбызга айтып атабыз. Кайрылып атабыз. Ошол кайрылууда өтүнүч катары эми адамзат эми баягы жан эттен болгондон кийин силерде деле баягы уул бар. Силер дагы балким өзүңөр бүгүн май чайнап отурган менен балким эртең силердин бүгүнкү кылган биздин бүгүн катачылык менен эртең уулубуз запкысын чегип калбасын. Балким урпагыбыз ошонун запкысын чегип калбасын. Келиңиздер, мындай кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген ата сөзү бар бизде. Эмне үчүн бүгүн ошол кылым картып келген кыргыздын намыстуу уулдары убагында төшүн тозуп мекен үчүн, эл үчүн, энеси үчүн, бир боор, бир тууган үчүн ошондой бир кыйынчылыктарга алар туруштук берип келген. Бүгүнкү күнү салып келгенде ага салыштырмалуу бизде андай жок да. Аны ошон үчүн бул жерде мындай маселени жапа-тырмак көтөрүп, адамдарда бир сезимдер жашайт экен да бизде. Адамдарда сезимдер. Ата-энени сүйүү сезими, мекенди сүйүү сезими, Кудайды сүйүү сезими деги эле ушундай элин, жерин сүйүү сезимдер жашайт экен. Бул тилекке каршы бүгүнкү күндө уктап калса да мейли бир күн ойгонот дегенде. Бүгүнкү күндө мындай ачуу чындыктардын бири бул өлүп калган болуп атат да. Бул сезимдер бизде өлүп калган азыр. Ошон үчүн мен ушундай түшүнөм, бул коомду көбүрөөк аралап жүрүп, бүгүн ушундай көйгөйлүү маселе ушунда болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул маселени өтө тездик менен орнотуп эртерээк, тез аранын ичинде бир кам көрүп бөлсөк, бул өтө кечиккенбиз да, убакыт өткөн сайын. Бүгүн ошол кече күнү биз Саламат сактоо министрлигине да кирдик, сүйлөштүк. Мына ошол жерден бизге жакшы жылуу бир маалыматты берди. 10 миллион долларга ошол жана башка дагы колубуздан келишинче аракеттер жасап, ошол керектелчү жабдыктар бияка алынып келүү аракетин жасап атабыз дешти. Биз аябай кубандык, сүйүндүк. Эми ошол нерсе бүгүн эң ошол эмеси биздин эң бир алсыздык жагдарыбыз. Бул айтылат сөз менен, иш жүзүндө аткарылбай келет да. Сөз менен да биз ошон үчүн кыргызда жакшы сөздөр бар. Адамды сүйлөгөн сөздөн эмес, кылган иштен баала деген. Ошон үчүн иш менен көрсөтсөк деген эле ойду айткым келет. Бизде негизинен айтканда кайдыгерчилик деген дагы бизде өтө чоң бир бизге мындай муш болуп атат да. Бүгүнкү күндө ал оору менин жакынымда жок, болбосо мен жакынымда болгонбосо менде жок, менин үй бүлөмдө жок деп баардыгыбыз кайдыгерчилик мамиле кылып жатабыз. Ошол кайдыгерликтин айынан бул оору күндөн күнгө көбөйүп жатат да. Андан сырткары мына азыр жогоруда медик кызматкерлери дагы айтып өттү. Жерлерине барып уюштуруп атабыз, айтып атабыз, деп атабыз депчи. Бирок негедир мен юрист болсом дагы бул маалымат жерлерде мындай эч бир билинбейт да. Бул оору менен эч ким оорубагандай гана мындай түр көрүнөт да Кыргызстанда. Бирок социалдык тармактарга кирсең, бул агабыз айтып өткөндөй бир канча иштер уюштурулуп атат, мындай видеороликтер чыгып атат. Биз ошодон гана билип атабыз бул оорунун Кыргызстанда күч алып аткандыгынчы. Негизинен бул гепатит Б, С жана башкалары менен оорубай туруп алдын ала вакцинасы бар экен, аны алса болот экен. Мен мисалы үчүн өзүм деле аракет кылып көрдүм. Ошол вакцинасы бар экенби, алып койсок болот бекен десек, жок, жөнөкөй адамдарга берилбейт. Бир гана ошол медицина кызматкерлеринде иштеген адамдарга берилет экен деп уктум. Бирок ушул жерде мен жерине барып дагы сурадым. 500 сомдон бир вакцинаны саят экен, ал 1 айдан кийин, андан кийин 3 ай, андан кийин 6 ай, эгер мен туура уккан болсом, ошентип саят деди. Андан кийин мен тиги Банецкийде акция болуп атыптыр, по-моему 950 сомдон текшерилдим. Бирок таза чыктым. Бирок барганы мүмкүнчүлүгүм болбоду, убактым болбоду, ошол бойдон калып кетти. Бирок текшерилдим да өзүм үчүнчү, ошол маалыматтарды уккандан кийин текшерилдим, ошол бойдон калып кетти. Бара элек бүгүнкү күнгө чейин. Ушул боюнча да мен медицина кызматкерлерине тиги суроом бар эле. Чындыгында эле бүгүнкү күндө вакцина бекер берилеби, же болбосо жөнөкөй карапайым эл үчүн ал вакцина жокпу? Только бир гана медик кызматкерлерине барбы деген бир канча суроолорум бар эле да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Ош шаарындагы номер 4-чү балдар үй бүлөлүк борборунда иштейм. Азыр мына биздин сүйлөп жаткан юристибиз айткандай, ушул балдарга азыр жаш балдарга роддомдон уже вирусный гепатит Б-га каршы прививка жасалат. Төрөлгөндөн экинчи күнү жасалат. Андан кийин Сиздин айтайын дегениңиз чоңдор үчүн дагы, э? Эми чоңдор үчүн вирусный гепатит Б-га вакцина жок азыр. Биз негизи жаш балдарга төрөлгөндө жасалабыз. Ошол 4 тур менен жасайбыз 1 жашка чейин. Бул эми Бай Союз мезгили таркагандан кийин киргизилген календарь боюнча ага чейин деле вирусный гепатит Б-га негизи вакцина жасалбайт. Чоң адамдарга деле,
анан кийин 18 жаштан жогорку адамдарга негизи. Медицина кызматкерлерин иштегендерге жасалабы? Медицина кызматкерлери иштегендерге, эми баягы кан менен иштегендерге контактный деп коет. Бизде ошол бир оору менен бир процедураны жасап жатып, эгер бир жерин кесип алган болсо, контактныйларга жасалат. Ал дагы текшерүү жолу менен жасайбыз. Эмне үчүн адамдарга терип же болбосо Качан ооруганда, Качан ооруганда гана жасалат. Бул деген сөз жөнөкөй кыргыздын жараны өзүн барып, ошол гепатит деген оорудан сактай албайбы деген ой пайда болот да бардыгындачы. Мисалы үчүн мен алайын десем, мага доступ жок экен. Ал жерде врачтарга гана же болбосо ооруган жарандардын оорулуунун контакты болгон бир контакт деп коет, контакт болуп калган адамдарга жасалат. Анан кийин мындай эле ар бир айтып атпаймынбы, ар бир эле адамга жасоо үчүн бул специальный бир календарь иштелип чыгыш керек, жасалсын деген. Эми биз азыр ушул мамлекет чыгарган ушул календарь менен иштеп атабыз азырчы. Урматтуу катышуучулар, эми бул азыркы сиздин мына эженин айткан сөзү менен кыскасы биздин кайдыгерлигибиз күндөн күнгө күчөп атканын мен билип атамын да. Эгерде биз мамлекетке ел керек болсо, анда биз муну тез аранын ичинде колго алышыбыз керек дагы, мунун алдын алышыбыз керек. Качан ошондой болуп операцияга даяр болуп калганда бири-бирибизден жардам сурап чуркабай, ошонун алдын алып, ошону болдурбашка аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн ал оору күчөп кеткенден кийин чуркаган бул оор маселе да, алдын алып калган бул жеңил маселе. Ошон үчүн биз алдын алганга аракет кылсак, биздин көйгөйүбүз мынчалык оор деңгээлге, чоң деңгээлге көтөрүлбөй, ошол убагында ар нерсе өзүнүн убагында бүтүп калмак деп ойлойм да мен. Ошондуктан мен жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнө кайрылат элем, тезинен бизге ар бир жаранга жеткиликтүү түрдө ошол медициналык жардамды гепатит боюнча, вакциналарды алуу боюнча мыйзамды айтайын иштеп чыгыш керек. Себеби бүгүнкү күндө көптөгөн жарандыбыз тиги ооруп атпайбы бул оору мененчи, анан тиги ага кеткен чыгымдар алдын алса тиги азыраак да болот да, тиги 30 миң кетет, 10 миң кетет деп атпайбы, 30-20 миң акш долларга кеткендин ордуна. Ошондуктан мыйзамды тезинен иштеп чыкса болот, буга эч кандай мындай тоскоолдук деле жок негизиненчи. Мен ошол жерде кайдыгер оюн билдирип кетүүнү туура көрүп атам. Ар бир мына биздин мамлекетибиздин ден соолугу чың болуш үчүн элдин ден соолугу чың болуш керек, балдардын, аялдардын ден соолугу чың болуш керек. Бул боюнча ден соолук саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бир канча программа иштелип чыккан, мыйзамдар иштелип чыккан. Маселен, ден соолук программасы бар сиздерде, тиги психикалык ден соолук деген программалар, бир канча программалар бар да. Мен азыр баятан угуп отурай ушуга пикир келип атам. Биздин республикалык ден соолукту чоңоо борбору иштейт биздин мамлекет деңгээлде. Ал республика ден соолук чыңдоо борбору ар бир райондо, шаарларда бар. Мисалы үчүн биздин Ош шаарында ден соолукту борбору бар. Ал айыл өкмөттөрүндө иштейт, ар бир райондордо иштейт. Айыл өкмөттөрдөгү АДКлар менен иштейт, айылдагы лидер аялдар, жарандар менен. Ушул маалыматтарды биз биринчи элге маалымат берелик деген ойду айтайын деп атам да. Ушул биздин ден соолукту чоңоо борборлору негизинен окууларды жүргүзүшөт да. Ошо айыл өкмөтүндө, айыл жергесинде, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде бир канча, мисалы үчүн кан басымы боюнча, кант оорусу боюнча, диабет оорусу боюнча, миокард оорулары боюнча, жүрөк оорулары боюнча, психикалык ден соолук депрессия боюнча мен өзүм баягы биздин психология кафедрасы тыгыз иштеген үчүн мен буларды жакшы билем да. Анан алар ошол айылдагы активдүү жарандарга жеткирет, активдүү жарандар ошо жерлерге, айыл кошуналарына жеткирет да. Эң биринчи бизде маалымат болуш керек деп атам. Анткени биздин өзүбүздүн ошо ден соолугубуз үчүн өзүбүзгө керектүү маалыматтар болбосо, ал баягы ооруларды да күчөтө берет. Бир нерсенин жугуштуу эле оору эмес, жөнөкөй оорулардын алдын алыш боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер иштеп атат. Бул түздөн түз үй бүлөлүк дарыгерлердин милдети. Анан бул бир, экинчиден дагы үй бүлөлүк дарыгерлерге мындай узкий специалисттерди азыр реформа кылып атабы же айлыкты көбөйтөбүз деп атабы, кайрадан эле буларга 6 ай окутуп койгондон кийин
бир эле врач, үй бүлөлүк дарыгер, гинеколог болуш керек экен, педиатр болуш керек экен, терапевт болуш керек экен, керек болсо дагы башка врач болуш керек экен. Андай эмес. Ошонун кесепетинен, туура эмес диагноз койгондун кесепетинен жанагындай сироз же дагы башка бир топ жугуштуу оорулардын алдын албай, анан ушундай биз эмелерге кириптер болуп атабыз да. Бул бир. Экинчиден анан бир эле эки оорулуу менен эле алектенип ошолорго эле донор издей бербей, негизи бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган өтө орчундуу, өтө көйгөйлүү маселе. Бул жерде ошол ар кандай жабдыктарды ошол жака кеткен чыгымдардын ордуна мына жерге эле Ошто дагы Кудайга шүгүр көптөгөн бизде медициналда абдан грамотный врачтар бар. Ошолор эле жасап кое турган операциялар буларчы. Анан келип алып туруп биз анан бир адамдын аркасынан ошончо көйгөй бүт бир эле көйгөй болгондон кийин ызылдап калат экенбиз да. Бул дагы деле айтайын, урматтуулар, ар бир нерсенин алдын алыш керек. Ар бир нерсенин алдын алыш керек. Бир эле оорулуу эмес, кичинекей момундай көйгөй болсо, мына бизге кандай көйгөйдү жаратып атат. Эми албетте эл өкүлү катары мен коомго дагы бийлик өкүлдөрүнө деле кайрылып кетет элем. Ошол системдүү түрдө дайыма туруктуу мамиле кылып ушул иш аракеттерди жүргүзсөк, ар бир нерсенин алдын алып, тынбастан издеп, ушул жөнөн эмес, ушунун причинасын да издеш керек да. Анан жөнөн эле келип алып туруп шылтоо издеп, анан жана Азамат абдан туура айтып кетти. Мындай кайдыгер мамиле болбой эле ушул өкмөтүбүз баш болуп алып туруп, аткаруу бийлиги, жергиликтүү бийликтин баары жапатырмак бийликтерден, ушул бийлик өкүлдөрүнөн, чиновниктерден бул көз каранды болуп турат да. Баары жоктун баарына шарт түзүш булардын түздөн түз милдети. Аткаруу бийлигинин түздөн түз элге шарт түзүп берип алып, ар кандай көйгөйдүн алдын алыш бул жергиликтүү болобу, жогорку деңгээлдеги болобу өкмөттүн бийлиги деп мен ошо өкмөткө дагы коомго деле кайрылат элем. Анан коомчулук өзү деле мына мен ушундай болуп калдым деп отургучакты алдын ала бир жылда бир болобу текшерип коюшса, бул мындай бир артыкчылык кылбайт эле да. Ошон үчүн урматтуулар, мен сиздердин баарыңыздарга айтат элем, мындай маселе Кыргызстанда болуп жаткандыгы уят. Ар бирибиз кайдыгер болбой мамлекеттик деңгээлде мен айтат элем да, шарт түзүлсө деп. Рахмат. Кайра эле сизге суроом бар эжеке. Ушул Ош шаарынын эл өкүлү катары бүгүндөн тартып ушул көйгөйлүү маселебизди тиешелүү жетекчилерге жеткире аласызбы? Сөзсүз. Анткени мына азыр ушул силердин передачаны бүт Кыргызстан көрүп атат да. Демек, мен ойлоймун, ар тармактагы жетекчилер, ошол эл өкүлдөрү, жергиликтүү кеңеш болобу, жогорку кеңеш болобу, ушундай көйгөй, эми элибиздин өзүбүз эң кымбат ресурс бул адамдар, элдер болуп аткандан кийин буларга көңүл буруп, буларга шарт түзбөгөндө, эмне үчүн биз чиновникпиз, эмне үчүн биз эл өкүлүбүз, ушундай бир көйгөйдү чечкенге биздин түздөн түз милдетибиз. Эң негизгиси мына ушу ооруп аткан адамдар эмне үчүн ушу Индияга барып операция болуш керек деген ойду ойлоп атам да. Эмне үчүн ушу Кыргызстанда мынакей бизде медицинада 7 жыл окуп, билимдүү, жакшы иштеген, мыкты деген врачтарды угабыз да. Бар да ошолор. Ушу Кыргызстанда эле жогорку бийликтеги адамдар өзүбүздөрүнө жерди берип эле жаңы оорукана салынып, ушул аппаратуранын баарын ушул жакка алып келинсе болбойбу? Ушу маселени эжеке. Ушул дарыгер катары сиз жооп бериңизчи ушул суроого. Чын эле болбойбу? Болбойбу ушул. Демек, кээ бир маалыматтарга таянып айта турган болсом, чын эле биздин дарыгерлер ошол Индияга, Москвага барып операцияларды жасап келип аткан учурлары көп. Туура суроо бердиңиз сиз. Азыр бул маселени чечүү үчүн бул жерде бир гана бул жердеги врачтардын эмеси менен чечилип калбайт. Жанагындай айткандай, бул жогору жактан, министерство жактан, ошо министерстводагы жогорку кеңеш, ошол эл өкүлдөрү бул нерсеге кызыгып, бул нерсе эми оңойчулук менен келе турган аппараттар эмес да, эми кымбат баалуу аппараттар керек болот. Бирок сиз айтканыңыз туура. Ошол аппаратураларды алып келип, ушул жердеги биздеги мыкты адистерди даярдап, ошол нерселерди жасаса болот. Бирок ошого аракет кылып, бир гана биз эмес, мамлекет буга өзү катуу киришиш керек го. Медицина кызматкерисиздер да ошо баардыгыңыздар сунуш кылып жазбайсыздарбы? Толуп атпайбы? Баардыгыңыздар биригип туруп, ошо ким тиешелүү? Мисалы, Саламат сактоо министрине жазыңыздар, ошондон маселе чечилет. Анан ооз-эки айтып коюунун кереги жок да бул жерде. Бул эми акчасын каражат таап, же болбосо акчасы бар адамдар
Баягы элден жардам сурабай эле баягы чөнтөгүндө акчасы бар адамдар мындай эле барып биз барып жолугуштук ал жерден. Баягы элдин колдоосу менен келгендер бар, өзүнүн каражаты менен баргандар бар. Тууган уруктарынын колдорунда бар экен, алар чогулта коюп барып калгандар бар. Ушундай баргандар бар экен, бирок 78-чи сол катталды да. Мен ойлоп атам да, ушул 3 миллион сом кетет экен бир жылда, мисалы ал барып калгандар болсо. Биз биринчиден мен ойлодум да ал жерден мындай карап көрүп ойлогондугум, эгерде бизден деле болгон болсо жакшы болмок экен. Эгер биз визага кетип атат акча, жол киреге кетип атат, жатаканага, тамак ашына, биз мындайча алганда биз Индиянын мисалы экономикасына деле бир чоң салым кылып атабыз. Биз бияктан аябай иштеп атабыз, тапкан акчабызды мага берип атабыз. Биз эгерде ошондой нерселерди ушул жакта деле болсо, азыр мынакей бул жерден мына байкебиз айтып атат, мен көп эле байкем сөздөрүнө каршымын да. Анткени себеби бүгүн аталык өзүнүн ордунда отурбай аткандыгы өкүнүчтүү. Аталык бир мындай статуска татыктуу эмес болуп атабыз. Мисалы бүгүнкү күндө коомчулукта ушул нерседе көбүрөөк аралашып жүрүп, мындай жүрөккө тээрлик кайрылуулар бар. Эненин көз жашы бул мындай отургузбайт. Мына өткөндө Россияда Сургутта иштеп жүргөн бир мекендешибиз кайрылып атат. 53 жашта экен. Анан көп кайрылуулар көп, күнүнө 30дан ашык. Бирок ошонун катарында бирөө видео вызов аркылуу кайрылды. Аппаратта жатат. Ушул аппаратта диализде жатып алып чалды, ыйлады чалып алып. Азамат өчүрбөчү телефонду. Мен жашагым келип атат дейт. 6 жыл болду дейт. Мен ушул жака иштегени келип, мигрант болуп, мен да бир мигранттын бир эмесин толуктайм дейт. Ушул жака келип, акча табайын, оокат кылайын, бала чакам багайын деп келип алып, жипсиз байланып, айылымды, үйүмдү, бала чакамды 6 жылдан бери көрө элекмин дейт. Бир мындай бир ойлоп койгулачы, мага деле жардам берип коет деп жалдырап ыйлады. Анан чоң кишини ыйлаганда ушунчалык жүрөккө тийди. Мен колуман келишинче жылуу сөзүм. Мен ойлойм, кээде бизде ошол кайдыгерликтин күчөп кеткендигин билсек болот. Адамдар акчага эле же башка нерсеге эмес, жылуу сөзгө дагы бири-бирине муктаж болуп атат. Жылуу мамилеге муктаж болуп атат азыркы күндө. Анан ошон үчүн ошол мекендешибизге мен айттым, ошол байке Кудай буйрса баары жакшы болот. Кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, таштабайт. Мен сизге барам, Кудай буйрса сөзсүз кабар алам деп, анан бардык ошол Сургутка, Россияга. Барып атайын ошол байке үчүн бардык. Барып ошол жерден чакырык жасадык. Урматтуу бир туугандар, мына акыбалды карагылачы, чагылдырып атайын. Айла жоктун ичинде бул ишти кээ бирде чагылдырганда көптөр ар кандай бир сын пикирлерди айткан учурлар бар. Силер жакшылык кылсаңар, көрсөтпөй эле кыла бербейсиңерби дейт. Эми көрсөтпөй кое эле кылсак деле болот. Эгер бизде жетчейлик каражат болсо, мен өзүм эле кылып коймокмун. Көрсөтпөй кылышка биздин акылыбыз жетет. Бирок акылдуу сынгандар көп да. Эми ошону жапатырмак келгиле ынтымакка келип бүтүрөйүл деп чакырыкты жасап бүгүнкү күндө. Азыр ошол мекендешибизге айттык. Мигранттын бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң салымы болуп атат. Мекенибизде баа завод, фабриканын иштебегендиктен мына 2-дин 3-үнчүсү бүгүн чет өлкөдө. Ошолордун тапкан акчасы эле эмес, өздөрү да керек да, мигранттын өзү да керек да бизге. Деген чакырыктар жасадык эле. Сооронбай Шарипович биздин президентибизге да рахмат. Ошол президентибиз дагы өзү салымын кошуп, бүгүнкү күндө ал мекендешибиз да мына Турцияга алып кетип алдында турабыз. Баардык кайрымдуу мекендештерден. Анан жана айткандай эле, качанга чейин кыргыздар бирибизден бирибиз мынтип мындай бир жардам сурап жүрө бербей, алдын алыш керек. Мына байкем отурат. Мен мындай ачык айтып коюш керек. Ачык айткан негизи жакшы болот. Мындай бүгүнкү күндө сиздер отурасыздар жумшак жерде. Анткени сиздер отурган жумшак жерде башка эл отура албай атат. Сиздердин бутуңуздар жеткен жерге башка элдин буту жетпей жатат. Ошон үчүн аябай мындай ошол Индиядагы медицина мына барып карап көрдүк, мен көз менен көрүп атабыз да. Бирөө ооруп калса, тынчтыктын ошол эмесинде чуркап жүрөт, ошол жерде чуркашып жүрөт. А биздин больницага кирсең чуркабайт да. Мен силерге эмне периште белем дейт өткөндө кирсек. Мен барып жанына алып калмак белем дейт. Ошон үчүн ушул көйгөйдү сөзсүз мындай бир чоң жоопкерчилик менен алыш керек деп ойлойм. Азаматтуулар эле да кызарка мына биздин медицинанын тейлөө кызматына токтолуп кетсек, уятта сиз айткандай же чөнтөгүнө бериш керек. Азыр деле бияка кирерде ушул эле отургандар айтып атат, 5000 бербейинче бизди карабай атат дейт. Эми бул бир. Экинчиден мына частный клиникалар көбөйүп кетти да. Эмне үчүн частный клиникалар ушундай бир жабдыктарды алып келип алып туруп, эми эптеп эле 5-10 күн эле дарылап коюп, мындай эле жеңил ооруларды ошон менен эле акча тапмайга алек болуп алды да. Анан мына коомчулуктагы ушундай орчундуу ооруларды частный клиникаларда эле караса болот да. Эмне болбойт экен? Ошол эле жабдыктар жетишпесе, олар ошончолук бүт немелерди шарттарды түздүк деп мактанып алгандан кийин эмне үчүн алар ошо жабдыктарды алып келип алып туруп керектүү операцияларды жасабайт?
мындайча айтканда тейлөө дагы сапаттуу эмес. Ошо тейлөөдүн сапатсыздыгынан ушундай бир оорулар күндөн күнгө көбөйүп жаткандыгы көрүнүп турат да эмичи. Чындыгы эжеке, сөзүңүздө калет жок. Анткени ушул Алай районунан келип отурган эжекебиз бар. Элеман Каныбек уулунун тай эжеси. Элемандагы азыр учурда ушул боордун цирроз оорусу менен бир канча күндөн бери алышып ооруп жүрөт. Сизге дагы ушул элдин жардамы керек, э? Каныбек уулу Элеман мен бир тууган сиңдимдин баласы болот. Албак көк оорусу ушу кан тамырга байланыштуу жайгашкан экен. Ошон үчүн ушу Индияга алып барып операция кылдырууга туура келип атат. Буга чейин биз аябай жабыркадык. 2009-жылы ооруган. 2009-жылы Бишкекте Белеков профессорубуз өзү операция кылган, бирок ачып жаап койгон. Кан кусуп, аябай кровотечение берди. Рахмат, ушу мен ушу учурдан пайдаланып айтып кетем, Талант Белекбаевич карап атты. Аябай жакшы карап, кандарды куюп, жакшынакай болуп калды. Муну тез аранын ичинде же Москвага, же болбосо Индияга алып барбасаңыз болбойт. Биз пересадка кыла албайбыз. Ушунун жолдорун неметиң дейт. Аны ойлонуп атабыз, бирок ушундай элдерден кайрымдуулук сурап кетет элек. Акча жагы аябай чатагыраак экен. Аны таба албайт экенбиз, элден кайрымдуулук сурап атабыз да. Рахмат. Рахмат. Ушул Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун пресс катчысы катары жооп берсең. Барып келген адам катары. Сиздин айтууңуз боюнча негизи эле ушул жалпы кыргыз элине маалымат катары берип кетсек, биз ушул Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду Индияга 10 күндүк болгон иш сапар бул жемиштүү жыйынтыктар менен келди десек болот. Мынакей багы кыргыздарда жакшы сөз бар, ачуу чындык, ачуу тиет депчи. Ушуга чейин мынакей багы ооруп калган адамдар ошол Индияга баруу дегенде бизден биринчи кезекте докторлор $50,000 деп айтат. Көп жерден биз ошону угуп келебиз. $50,000 укканда көп адамдын баягы үмүтү үзүлүп калат да. Анан биз ушул Индияга барып ошол жактагы багы ооруканалар менен биз өзүбүз келишимди түзүп келдик. Ал жерде биз ошол жерден Кыргызстандан ушул ооруп калган адамдарга биз кандай жардам бере алабыз дегенде, биздики ошол Индияга кантип барат, кандай жолдору бар, эмне документтери керек дегенди биз азыр колго алып ушул Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыр атайын бир кызды окутуп атат. Ошол кыз бекер консультация берет жана ошондой эле бекер документтерди чогултуп берет. Анткени Индияга барганда бул жактан документтерди орусчадан англисчага которуш керек биринчиден. Ошолордун баарын которууга биз ошол Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду баардыгын бекер кылып берет. Ушул күндөн тарта. Ошодон тышкары дагы мынакей юрист байке, сиз бир жакшы суроону көтөрүп чыктыңыз жанакы дары боюнча. Ошол дарыны бул Индиядагы врачтардын айтуусу боюнча гепатит С-ны бул дары менен дарыласа болот экен. Ошол дарылар бул Индияда бар экен. Анан багы өкүндүргөнү бул ортомчу болгон биздин багы ачуу чындык ачуу тиет деп коет эмеспи? Бизде жарандарыбыз бар, багы ортомчу болуп, багы бизнес жолун өрчүткөн адамдар бар да. Анан биз ошол жактан дагы ооруканалар менен жана ошондой эле дарыканалар менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошол жактагы мисал ала турган болсок, 500 сомдук, ал жакта 500 сом болсо, ошол дарылар эле Кыргызстанда 1,5 сом экен. Биз анын баарын багы анализ жүргүздүк. Эми Кудай буйрса ушул күндөн тарта Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна кандайдыр бир кайсыл дары керек деп кайрыла турган болсо, биз ошол Индиядагы баасы менен бул жака алдырып берүү жолдорундагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге белгилүү болгондой, биз буга чейин Жазгүл Турдуеванын жашоосун сиздерге көрсөтүп, кайрымдуулук концерттерде, ошол эле учурда кайрымдуулуу инсандарга дагы кайрылып келе жатабыз. Анда алдыңыздарга ошол Жазгүл эжекебизди чакырып алып, андан аркы маегибизди улайлы. Мен 12 ноябрда Индиядан келген Вивек Вич хирург, гепатолог, трансплантолог врачка бардым. Ал врачка баргымда эле эч келген жок эле, себеби мен аябай депрессияга түшүп, акыркы күндөрү бар жоктон үмүтүм үзүп калдым эле. Анан Кенже деген айым Индиядан эчесин алып барып келип, анан ушу Жазгүл же ошого бир барып көрбөйсүзбү дегенен анан эртең мен туруп инимди алып бардым. Барып Москвада текшерилип келген компьютерный томография, общий анализ крови дегендерди көрсөттүм. Көрсөтсөм эле сен срочно операция барышың керек экен, өпкөңдө суу пайда болуп калыптыр. Вот ошодон сен одышка болуп атасың деди.
Жазгүл эжеке, сиздин ушул абалыңыз боюнча буга чейин ушул жерде коноктордо гана маалымат болбосо теле көрүүчүлөрдө маалыматтар бар да. Сиз айтып өтсөңүз, ушул марафон концерт уюштурдук. Сизге дагы канча акча каражаты керек болуп атат? Сиздин барышыңызга мен билгенден сиз күнүгө жок дегенде ушул областтык ооруканада башыңыз ооруп жатып калып жатасыз. Абалыңызды ушул жалпы эл түшүнөт да, канча акча каражат керек сизге дагы? Канча акча топтолду? Азыр эми Кимдер жардам берип жатат сизге? Бизде ушул Отсадыр районунун тургундары жардам берип атат. Классташтарым, майышташ инелерим. Өзүм мектепте иштегендиктен ал жактан кичине марафон уюштуруп беришти. Кичине болсо да жардам беришти акимияттан. Кара Суу районунда эми Кара Суудагы акимияттан 10 000 сом берди. Анан айыл өкмөттөн 40 000 берди. Мына ушуларды чогултуп бир 10 000 долларга жете электи азырча. Азамат мырзанын айтышы боюнча 26 000 доллар болуш керек. Акырын эле топтолуп атат да. Мен ошо күндөн күнгө эле кыжалатмын да, кээ бир күндөрү ошол эми эл сомго баягы акчада түшпөй калып атат да. Ошол күндөрү ушунчалык ыйлайм да, ошо ушинтип убакыт өткөн сайын эми болот окшоймун, бул жашоо менен коштошот окшоймун деп элечи. Өкүнбөңүз, үмүтсүз болуп калам. Үмүтсүз болбоңуз эжеке. Ал анткени биздин кыргыз элибизде кайрымдуу мырзаларыбыз, кайрымдуу элибиз жок эмес. Азыр биздин социалдык тармактарда кайрылуу жасап аткан адам ар бир кыргыздын жүрөгүнөн өтөт деп ойлоймун да мен. Эми ошону көрүп туруп, ошого кайдыгер караган адамдарда мен ойлойм жүрөк жок деп элечи. Эми колдон келген мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, мүмкүнчүлүгүгө карата жардамыбызды берип атабыз. Бул эми бирөөгө көрүнүш үчүн эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн берип атабыз. Ошол ушулар жакшы болуп кетсе, ушул кайрымдуулук сурап, ушул ден соолугуна жардам сурап аткандар ар бири биздин бир тууганыбыз. Ошон үчүн биз баарыбыз кайдыгер карабасак, бир туугандай болсок, бизде мындай өкүнүчтөр болмок эмес деп ойлоймун да. Ошол пайгамбарыбыздын бир хадисинде айтылган сөз бар. Мына жерде молдолор отурат. Мүмкүн мен туура эмес айтсам молдолор оңдоп коюшу мүмкүн. Ар бир колунда бар адамда, колунда жок адамдардын үлүшү бар дейт. Эгерде ошол колунда жок адамдар бир нерсеге муктаж адамдарга кол сунбасак, ошолорго жардамыбыз тийбесе, анда биз көчөдө жүргөн жөн эле мал сыяктуу болуп калабыз деген ой бар да менде. Мен өзүм жеке оюм. Анан башкалар капа болуп жүрбөсүн. Ошон үчүн баарыбыз бири-бирибизге кайрымдуу болсок, бири-бирибизге мээримдүү болсок, ошол бири-бирибизге деген жакындыгыбыз, адамдык касиетибиз ошол деп ойлойм да. Ошон үчүн эч качан мен буга жардам берсем менин акчам азайып калат, мен муну көрмөксөн болуп өтөйүн деген бул өзү туура эмес. Ошол үчүн бирөөгө канчалык көп жардам берсек, биз муктаждарга жардам берсек, Алла бизге жардам берет. Ошон үчүн биз эч качан бирөөдөн жардамыбызды аябашыбыз керек. Мен чакырып кетем, эч качан жардамыбызды аябайлы, байлыгыбызды бекитип албайлы, байлыгыбызды биз өзүбүз менен чогуу алып кетпейбиз. Ошол муктаждарга берсек, Алланын ыраазычылыгы үчүн беребиз. Рахмат чоң. Ал эми дин өкүлү катары айтып өтсөңүз, деги эле ушул боор алмаштыруу боюнча шариятта кандай каралат? Анан ушул кайрымдуу кыргыз элибиздин дагы бир жүрөгүн чок салып ойгото кетсеңиз, кайрымдуулук иш жасаса, соо иш жасаса, шариятта кандай белектерге десек дагы арзыйт? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү турмуш сабактары телеберсин катышуулары. Алхамдулилlah, бул Кыргызстаныбызда өтө берешен адамдар көп. Биз аларды айта кетели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир хадис айтат. Аддалу алал хайри кафаалихи дейт. Эгерде сен бир жакшылыкты жасасаң, бир жакшылыктын жасасын себепчи болсоң, сен ошону аткаргандай сен сооп табасың дейт. Бул өтө чоң. Себеби жанагы бул жакта агабыз айтып кетти, өтө туура. Пайгамбар саллаллаху айткан хадистин маанисинде айтат, ар бир байда кембагалдардын үлүшү бар. Ошон үчүн зекет берүүнү шариятта фарз деп айткан. Ал колунда бар, ал кембагалга эмес, балки ошонун байлыгы жеткен адамдар ошол өзүнүн байлыгынан муну бөлүп туруусу керек. Эми бир өкүнүчтүү дагы нерсени бир айта кетейин. Өкүнүчтүүсү, мен өзүм Борбордук мечитте имам болгондуктан ушундай кайрылуу бизде дагы күнүгө жүздөп деп айтсак болот. Себеби мына азыр эртеден бери канча адам келип кетти. Жума күнү мечиттерде бизге адамдар кирет. Эми биздин колубуздан келишинче адамдарга кайрылуу жасайбыз.
Баарысы ушундай сыроспеченный, ошо Индияга барыш керек, Турцияга барыш керек, Москвага барыш керек. Бирөөсүнө биз кайтарбадык, баарына жардам берип келебиз. Жана өзүбүздүн канча мечит болсо, аларга да айтабыз. Ушунда биз себеби биз бул жерге мындай кылдык, кайрылган адамдар бизге бир документтен ала келсе дедик да. Болбосо жалганчы адамдар да көбөйүп кетти, алар да колго түшүргөн учурубуз болду. Урматтуу элим, эгерде бир адамдын өмүрүн сактап калсак, ал адамдын бүтүндөй өмүрүндө кылган жакшылыгына сиз себепчи болосуз. Буга бир окуя катары. Бир замандын доорунда бир аял, ал денесин саткан бир бузук аял болот. Ал чөлдө бараса бир ит өлүмдө жаткан. Ушундай бир чаңкаган. Ал өзүнүн баягы кудуктагы сууду, өзүнүн бут кийими менен алып баягы иттин өмүрүн сактайт. Сактагандыгынын белеги жараткан ошол аялдын никесиз канча жаман жолго барган күнөөлөрүн баарын кечкен. Эч күнөөсү калган эмес. Ал бейишке татыктуу адам болгон. Бир арам болгон айбанга берген жакшылык. Эми бүгүнкү күндө биз ошону алымдарыбыз айтат. Эгерде ошол адамга берсе канча сооп алмак ошол аял. Андан кийин айтат, эгер адамдардын ичинен мусулманга, биз баарыбыз мусулманбыз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде сауду билlah иннамал муъминуна ихватун. Албетте имандуулар була бир тууган. Бизди жаратканыбыз бир, пайгамбарыбыз бир, динибиз бир, мекенибиз бир, туткан кыблабыз бир, биз туткан динибиз бир. Ошон үчүн биз бир тууганбыз. Албетте мындай кол ачыктыкты эч качан сен садака бер, садака баланы кайтарат. Жараткандын убадасы бар. Иштегенден бергендин берекеси көбүрөөк болот. Берсең, бирди берсең, онду берем дейт. Ошон үчүн берешендикти көбүрөөк кылалы. Ошон үчүн ушундай бир өмүрлөрүн сактап калсак, ушу карындаштарыбыз канча өмүр сүрсө, балки ушунун элге, жертка канча жашоо курган болсо, канча жакшылык кылган болсо, канча намаз окуган болсо, айтор, баарына ошол адамдын кандай кылган сообу наркы өмүрүн сактап калган адамга сөзсүз тиет. Учурунда ошо адамдарга атайын ооруган адамдар да учетто турат эле да. Анан ошолорго бекер дары берчи эле да. Ошону карап, ден соолугуна көңүл буруп, азыр эмне ошол жоюлуп кеткенби деген ой пайда болот да. Кимиңиздер жооп бересиздер? Ошондой система Союз учурунда жалпы болчу, бирок убакытка каршы ошол кыскарып кеткен. Азыр онкологик оорулар, анан кан диабети менен ооруган кишилерге дарылар бекер камсыз кылынат. Анан туберкулез оорусуна, ошондой социалдык бизге ошол көйгөй болгон проблема болгон оорулар бар, ошол камсыз кылынат. Азыр биз көрүп аткан маселени да бир жагын караса, ушул жерде отургандарга рахмат айткым келет. Ушул проблеманын тегедегинде сүйлөп айтып атабыз. Ушуну көтөрүп чыгыш керек дагы. Мамлекет ошол реестр түзүлсө дагы, ошол тизмеси түзүлсө, канчалык деңгээлде мамлекет жардам бере алат деген суроо бар да. Анан азыр айтып өтүлдү, ошо аппаратты алып келсе деп. Бул Россия деген мамлекет бар, космоско учат. Ошол мамлекетте болгон 4 клиникада ошол боордон пересадка операциясы кылынат. Ошонун 3 Москвада, бирөө Ленинградда. Буну Ошто, Бишкекте, Кыргызстанда ишке ашырыш үчүн көп жылдар өтүп кетет. Бул боло турган бир ачык айта турган болсок, оңой жолу ушул ооруларды пока ошолор жашап жаткан мезгилде 10 жылбы, 5 жыл, 3 жылбы ошо кандай жардам бере алабыз, ошонун иш-чараларын иштеп чыгыш керек. Бул акчасыз бүтпөйт. Бул акчаны булагы бир эле мамлекет болобу, эл тууган урук болобу, коомчулук болобу, ошону мына Юрис акабыз жан күйдүрүп айтты. Ошону айтып кете берип эле иштей турган коомдор түзүлсө дагы, ошону эжебиз айтты. Буну баягы мыйзам чегинде алып чыгып, мамлекеттик деңгээлде көтөрүлсө, ошондо жардам болот го деп ойлойм мен. Рахмат. Мен Мээргүлгө кайрылгым келет. Мээргүл, сен Жазгүлгө кайрылгым келет. Сен күндө эзилип атам, ооруп атам дейсиң. Сен кайраттуу кызсың. Сенде күчтүк аракеттер бар. Ошол өзүңдүн баягы инсандык касиеттериң, Алла Таала тартуулаган бир канча мүнөздөрүң бар. Ошол жакшынакай кайраттуулугуң менен өзүңдү кармап, сабыр кылып турсаң, балким топтолгон акча каражаты сага чоң жардам болуп, жакшы болуп каларсың. Эң биринчи сен өзүңдө мындай позитивдүү ойлор болуш керек. Мен жакшы боломун. Буюрса бардыгы жакшы болот деп өзүң баягы буйрук берип, өзүң дем берип, өзүң күч берип, мындай биздин телефондорду алып, биз менен байланышып, ошентип турсаң, биз да сага психологиялык жактан жардам берип турабыз.
Рахмат, сиздин оюңуз менен. Жазгыл эже, бизде бүгүнкү күндө мына бир келген бул жалганда баарыбыз конокпуз, бирок ким канча жашайт, ким кандай жашайт, тагдыр, жамандык, жакшылык бүт баары Кудайдан. Адамзат мындай тагдырды өзүнө тилеп албайт, ошон үчүн сурап албайт. Бирок Кудайдын сыноосу болуп атат да, Кудай сүйгөн пендесине кандайдыр бир сыноолорду берем деген экен. Анан бул Кудайдын тагдырына биз эч кандайчалык каршы да чыга албайбыз. Ошон үчүн биз дагы бул мындай көрүнүштөргө биз эч кандай кайдыгер да болуп тура албайбыз. Кудай буйруса биз дүйнө кыргыздары менен иштешип келебиз. Кечээ мен кыздарга менен да сүйлөшүп отуруп, анан ушул маселени уккандан кийин мен дагы атайын Бишкектен биз келүүнү туура көрдүк. Себеби биз айтып атпайлыбы, бизге бүгүн жөн эле ооз эки сөздөр менен эмес, чечкиндүү кадамдар керек, жыйынтыктуу иштер керек. Мына ушундай бир Кудай буйруса бирибизге болгон аяр мамиле. Анан биз да кайдыгер карабастан ушул дүйнө кыргыздары менен иштешип келебиз. Бүгүн ошол Италия, Германия, ушул Америка, деги эле Япониядан, Кореядан, Россиянын баардык шаарларынан. Анан бизге бүгүнкү күндө Америкадагы ошол мекендештерибиз өткөндө бизге бир аз аманат жөнөтүшкөн. Аманаттарды бизге жөнөтүшөт. Биз дагы ал аманатты алып, өз дарегине кыянат эч кимге кылдырбастан жеткизүү аракетиндебиз. Биз ортодо татыктуу көпүрө болсо экен деп атабыз. Анан сиз эч убакта капа болбоңуз, чөкпөңүз. Буйруса жараткан дартты берет, дабасын да кошо берем деген. Ошон үчүн Кудай буйруса бир сабырдуулук менен көп нерсени жеңебиз. Анан бул жерде ушул Америкадагы мекендештердин атынан, биздин ушул кайрымдуу бол фонддун атынан бул жерде 70 000 сом ушуну дары-дармеңизге эмеге кошумчалабыз. Ошто болбосо да Кыргызстанда күчтүү аппарат, заманбап аппарат орнотуп, өзүбүздө ушул операция кылып, көпчүлүктүн ушу өлүмдөн арачалап калганга мүмкүнчүлүк түзүлсө деп үмүттөнөлү. Ага баардыгыбыз аракеттенели, мамлекет башчысынан тартып өкмөткө чейин, жергиликтүү бийликтерге чейин капчыктуулар айрыкча. Анан баягы тамчыдан көл куралат дегендей, баардыгыбыз бирдиктүү болсок, кайрымдуу болсок, баягы айтып аткан, көтөрүлүп аткан кайдыгерликтен алыс болсок, ошондо ошол максатка жетебиз деген ой бар да. Сөзсүз башка кыйын иш түшкөндө чуркабастан биз ушул ишти механизм иштеп чыктык бүгүнкү күндө. Ал мындайча болот. Бүгүнкү күндө ошол сиз айтып аткандай СМС, ар бир контакттарды ушу телефон номерлери катталат. Бизде мисалы 10 000 контакт боло турган болсо, мисалы 10 000 биздин мекендеш топтоло турган болсок, ар бирибиз 100 сомдон эме кыла турган болдук, программа иштеп чыктык. Ошол Кудай буйруса жакын күндөр ал ишке кирет. Бул өтө чоң салым кошот деп ойлойм, анткени айына 2 жолу СМС барат, эскертүү СМСи. Аллах Таала берген ырыскыны, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшаганды билейли. Сиздин берген 100 сом, биздин берген 100 сом балким бир мекендешибиздин өмүрүнүн жакшы болуп кетишине, же болбосо кимдир жетим жесирдин үйлүү болушуна себепкер болот деп 2 жолу эскертүү барат дагы. Үчүнчүсү 1 числодо 20-25 эскертүү барат, а 1 числодо жыйынтык отчету барат. Мисалы 10 000 адамдан 100 сом чогултканда, мисалы 1 миллион сом чогулат экен. Эгерде 50 000 контакт чогулуп аткан болсок, 5 миллион сом айына чогулуп турат. Ошон мынакей бүгүнкү күндөй кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашына айландырган аракеттер жүрүп жатат. Ошонун ичинде ушул нерсе буйруса ошолда ишке кирип калса, мен ойлойм, сөзсүз муну уккан адам колдоодо бүгүнкү күндө. Анан айына мисалы 5 миллион сом чогулса, мекендешибиздин маселеси тезинен чечилип турса, анан сөзсүз кыйынчылык иш түшкөн эмес. Биз бардык нерсени алдын алыш керек. Анан бул байке айтып атпайсызбы сиз? Болбойт, ал чоң акча. Сиздерге окшогон аталарыбыз коркунуч менен жашап келген. Силер корксоңор, биз коркпойбуз. Силер кыла албасаңар, мына биз кыла алабыз, Кудай буйруса. Кылыш керек. Кайрымдуу кыргыз элим, бүгүндөн тартып сом үчүн эмес, соо үчүн сиздерди дагы ушундай инсандарга жардам беришиңиздерди биз көрсөтүү аркылуу чакырабыз. Кийинки программадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.